биргебиз, бирок ар башкабыз. Эл аралык мода көргөзмөсү. Бул дизайнерлер союзу түзгөн самалык 2020-жылы уюштурулуп, салттуу сүрөттөрдөн баштап заманбап кийимдердин жана улуттук колоритке басым жасалган, чыгармачылык менен иштеген дизайнерлердин башын бириктирген жаңы долбоор. Мода көргөзмөдө 16 модельер дизайнердин эмгектери сынга коюлду. Аталган союз жалпысынан 50дөн ашык кол өнөрчүлөрдүн башын бириктирүү менен кесипкөй адистердин тажрыйба алмашуусуна өбөлгө түзүүдө. 2 күнгө созулган эл аралык иш-чарада биздин өлкөдөн тышкары Россия жана Казакстан дизайнерлеринин автордук коллекциялары көрсөтүлдү. Союз дизайнердин ичинде эле казакстандыктар бар, өзбекстандыктар бар, таджикстандыктар бар. Россия чоң өлкөнүн ичиндеги бүт Хакасия ар кайсы жактан көп жерлерден бар, Татарстандан бар. Бүгүн эртең Султан көрсөтөт өзүнүн көргөзмөсүн. Бул жакшы биздин жаш дизайнерлерге бул жакшы немеде, анткени алардын жасаган оокатын биздин жаш студенттер көрөт. Алар үйрөнөт дегендей ошого жол ачып келатабыз да, ошондой чоң мындай дүйнөлүк деңгээлде болсун депчи. Көбүнчө биздин максатыбыз ушу жаштарды көтөрүп чыксакпы деген аракет болуп атат да. Султан Салиев Татарстандан келген дизайнер. Анын чыгармачылык менен жасалган кийимдеринин топтому суу менен байланышта. Айтымында Байкал көлүнө баргандан кийин жаралган коллекциясы. И я очень горд, потому что в Кыргызстане очень много талантливых дизайнеров. Кыргызстан таланттуу дизайнерлерге бай өлкө. Мен алар менен сыймыктанам. Ушундай мода көргөзмөлөрүнө кайсы өлкөдө уюштурулганына карабай көп катышканга аракет кылам. Жаңы ыкмаларды үйрөнөм. Адаттан тыш үлгүлөр, ойлор жаралат. Научиться у коллег. Эксклюзивдүү кылдат чеберчилик менен колго жасалган зер буюмдарга айкалышкан кийимдер Назгүл Каарыбага таандык. Аталышы урбан этно стиль. Тагыраагы улуттук колоритке басым жасалган. Атаңдаштарымдын да коллекциясы абдан сонун экен. Ар бир өзүнүн ишин бардыгы сүйүп жасайт эмеспи? Ошондой эле мен дагы өзүмдүн ишимди сүйүп жасаганмын. Жүрөгүмдү берип жасаганмын. Буюрса дагы өнүгүүлөр болот. Мындан дагы жакшы сонун коллекцияларды чыгарабыз деп максат коюп келип атабыз. Ооба. Ал эми зомбулукка каршы темасын чагылдырган аялдардын образын Замира Молдошованын эмгектеринен көрүүгө болот. Негизи менин коллекциям этника стилинде, өзүм этника стилиндеги дизайнермин. Анан азыр болсо деген коллекциямдын аты баягы эле мен зомбулукка каршымын. Ошол коллекциядан чыккан кийимдерди аз көрө аласыңар. Мериноз кой жүнүнөн жасалган кийимдер кыргыздарга гана таандык. Экологиялык табигый таза продукцияны дүйнөгө таанытууну максат кылып колго алган кыргыз чебери Гүлмира Акматова. Бул жолу казак дизайнери менен биргеликте заманбап айымдардын кийимдеринин кынтыксыз образын түзүп, сапаты жана жеткиликтүү айкалыштырылышы, жарашыктуу аксессуарлары, айтор адаттан тыш кесиби менен жалпынын көңүлүн өзүнө буруп таң калтыра алды. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, бак кийим өзү менен анча мындай баш кийими жок, толук болбой калмак да. Анан Казакстандан келген жана Сева деген кол өнөрчүбүздүн баш кийими менен биздин кийим кошулганда мындай бир өзүнчө бир жакшы өзгөчө болду болуш керек да. Биздин кийимдер өзү эле өзгөчө, бирок аны кошкондо дагы өзгөчө болду. Анткени мен да колго жазайм баарын, Сева да колго жазайт. Өзүңдүн жасаган ишиңди алып барып көрсөтүү менен бирге сен ал жактыкын көрөсүң дагы, алардыкын көрүп, анан тажрыйба алып, мен мындан жазсам болот экен деп туруп, анан дагы кийинки коллекция жасаганыңа дагы мүмкүнчүлүк болот да. Сөзсүз эле сен алып барып көргөзүш эмес, ал жактан бир нерсени алуу бул кийинки коллекциянын жаралышына жакшы жардам берет деп ойлойм. Жыйынтыктап айтканда, заманбап аялдын образы, люкс той көйнөктөрүнүн түрлөрү, колго жасалган учур талабына ылайыктуу кийимдердин топтому, көз жоосун алган зер буюмдар, көргөн көз кубанчудай өзгөчө жасалга, баары кынтыксыз уюштурулган ийгиликтүү мода көргөзмөлөрүнүн бири болду десек жаңылышпайбыз. Гүлмира Акматова, Кыргызстан. Кундуз Бегарстанова, Эржигит Тилекбек уулу, маданият жаңылыктары.